биздин оюндар улантылат. Жана экинчи раундду баштайбыз. Экинчи раундга 600 сом акча коюлат. Экинчи раунддагы суроо болсо, Мыктыбек ажы Сауд Арабиясына быйыл ажылык убагында даярдаган видео суроосу. Мен суроону мониторго узатамын. Көңүл бурабыз. Бул Харам мечитинен алыс эмес жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлгөн үйү турат. Ошонун орду тагыраак айтканда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн үйдүн ордунда азыр бир имарат турат. Урматтуу билармандар, силерге суроо. Бул имарат азыр эмне функцияны аткарат? Убакыт кетти. Ошошун табышмак бар эле го. Бул үй эмне функцияны аткарат? Намаз кандай? Пайгамбардын төрөлгөн жер атат да. Башка здание бар экен. Мисалы үчүн эмне кылыш Пайгамбар төрөлгөн деп туруп балдар сыйынуу эле максат. Сыйынуу болушу керек. Сыйынуу бул жерде. Сыйынуу болбойт себеби бул жерде. Анча деле үй эмес экен, анча деле мындай жасалган. Төрөлүүлөр болушу мүмкүн да. Себеби пайгамбарды ушунчалык ыйык көрүп туруп. Төрөт үй эмес экен, а? Себеби ошол балдарын ошого неме кылып теңдеп туруп. Сыйынуу болбойт да бул жерде. Сыйынуу болбойт. Ушундай акылмандар чыган Төрөт үй болушу мүмкүн. Төрөт үй. башка варианттардан. Башка тура төрөт үй ушул. башка дагы ойлой бербей. Терең ойлой бербей. Башка эмне үчүн риск? Сыйынчу десең ал жерде. Сыйынбайт жерчи. Бирок эмне болсо да ыйык жер болуп атат бул жер. Ыйык жер болуп атат. Төрөлгөн жер ыйык. Ыйык жер. Өзү инсан ыйык, бул да ыйык болуп атат да. Ислам алымдары бирге бир чогулуш өткөзө турган жай болушу мүмкүн. Жамааттарга өткөзүлүшү мүмкүн, бирок бул Жок, пайгамбардын урматы. Маселе окулуучу жерлер жок. Менде бир уккан эле төрөт үй деп ошого теңеп туруп төрөт неме кылыш. Ким жооп берсин? ошошун табышмак. Урматтуу алып баруучу бизде жооп Убакыт даяр. аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого бизден командадан Батырбек мырза жооп берет. Батырбек мырза. Команда менен келишип төмөндөгү ойго келдик. Биздин Батырбек мырза, сиз монитордогу тети артта турган үйдү назарга тутуп айтып атасыз, ооба ошол үйдү назарга. Суроонун ээси Мыктыбек мырза ошол үйдү назарга тутуп айтып атат. Түшүндүңүз да? Түшүндүм. Жоңуз айтыңыз. Эми биздин команданын ою боюнча команда менен келишип бул жерде төрөт үйү болушу мүмкүн деп чечтик. Себеби ошол жердеги адамдар ошол жерде ыйык көрүп, ошол төрөт үй деп ошол жер төрөт үй болушу мүмкүн да. Демек, бул үй бүгүнкү күндө төрөт үйү. Жооп кабыл алынат. Бул имарат азыркы күндө китепкана. Бул китепкана экен. Мыктыбек мырза, комментарийлеп берсеңиз. Эмнеге китепкана болуп калды? Мен бекеринен Харамдан баштаган жокмун да стендапты. Харамдан аралыгы бир 150 метр да. Мен оюма келбептир, Харамдан 150 метр ары жакта төрөт үй курулат деген жооп. Анткени миллиондогон ажылар тооп кылбаса, аялдардын төрөгөнү мүмкүн эмес да өзү. Чындап айтканда, биринчиден, экинчиден төрөт үйлөрү Арабияда аябай чоң, абат чоң медициналык центрлерде болот, борборлордо. Бул кадимки Кабанын китепканасы. Эсеп 1-1. Демек, экинчи раундда эсеп теңдешти жана 1-1 эсебинде Мыктыбек мырза билермандар менен тең упай алды. 600 сом акча билерман Мыктыбек мырзанын эсебинде